Ушул жылдын 23 март күнү Набережная көчөсүндө бир подполковниктин жансыз денеси табылды. Ал Ош облустук баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү боюнча башкармалыгында иштеген. Подполковник Тайырбек Уларовдун денеси экендиги аныкталган. Анын өлүмүнө шектелген үй бүлөнүн кожоюну азыр убактылуу кармоочу жайда. Ал эми шектүүнүн жубайы Наргиза Ражапованын айтымында 3 жылдан бери иштетип келген дүкөнү маркум подполковниктин иш жайына жанаша болчу экен. Мындан улам Тайырбек Уларов жакын кардарлардын катарын толуктап, карызга да азык-түлүк алып турган. Акыркы жолу карыздын суммасы 5000 сомго жетип, 22 март күнү аны кайтаруу үчүн Ражаповага чалат. Ошондон улам тергөөчүлөр акыркы жолу сага телефон чалган деген жүйө менен алардын үй бүлөсүн суракка тарткан. Башына пакетти кийгизип эс болуп жаткан жерин көрдүм, күйөөм бакырып атканын көрдүм. Мени кыйнап, сен бузулган аялсың деп баклажканы алышып, шымын чечип, баклажкага тыгып, ичтериме баклажка менен ургандын негизинде акырынан келип кесипетинен менин ушу боюмда болгон 1,5 айлык балдарым, эгиз балдарым түшүп калды. Мындай кыйноодон жолдошу күнөөнү мойнуна алгандан кийин Наргиза Ражапованы, баласын, алар менен кошо кармалган инисин бошотушкан. Бирок жолдошу камакта калууда. Бул ишке байланыштуу адвокаты тергөө жүргүзүп жаткан күч органдарынын адистерине ишенбөөчүлүк көрсөтүүдө. Эми адилет чечим чыгарат деген үмүт менен башкы прокуратурага кайрылды. Мына ошондуктан биз ойлоп калдык, милициянын ишин милиция баары бир акыйкат, объективдүү тергебейт. Ошондуктан биз башкы прокуратурага кайрылдык. Ош шаарындагы улуттук коопсуздук комитети объективдүү тергеп, акыйкатчылыкты чыгарып берүүсүн суранабыз. Наргиза Ражапова жолдошу кыйноого кабылганды тууралуу айткандарды Ош шаардык ички иштер башкармалыгынан четке кагышты. Ал күнөөсүн биринчи суракта эле өз эрки менен моюндаган. Милициянын маалыматында камактагы 44 жаштагы жаран Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы тарабынан да издөөдө жүргөн деп айтылат. Ушуга байланыштуу адвокаттын кеңеши менен коркутууга алышты деп көрсөтмө бериши мүмкүн дешет. Айрым бир милиция кызматкерлеринин бул жерде дагы шектенген жагдайлары бар. Анткени ушул адам мурда СОБРда кызмат кылган кызматкерди кандай өлтүрүп койду деп, өлтүрүп коюш мүмкүнбү же мүмкүн эмеспи деген таризде дагы терең текшерүү иштери жүрүп жатат. Ал эми маркум Тайырбек Уларовдун жубайы кылмышты Ражаповдор жасаган деп эсептейт. Анын айтымында жолдошуна Наргиза Ражапова 21 март күнү телефон чалып чакырыптыр. Ошол боюнча кабары чыкпай жүрүп, 23 март күнү Уларовдун жансыз денеси табылган. Мындан улам кылмышты Ражаповдор пландаштырып ишке ашырган дейт. Ал максатта азыр тергөө иштери жүрүп жатат. Мен түшүнбөй калдым, эмне максатта. Эртең менен убагында кетчү, кыздарым мектепке жеткирет эле. Ал келгенчекти мени идиш-бидиш жууп турат эле, мени келип жумушка таштайт эле. Анан ишине барат эле. Саат 8-8:30 үйдө болуп калчу эле. Подполковниктин жансыз денеси табылганына 1 айга чукулдады. Эми бул кылмыш ишин Ош шаардык соту жыйынтыктайт. Ага чейин тараптар тергөөнүн жүрүшүнө ылайык өздөрүнүн көрсөтмөлөрүн беришет. Нуржамал Баргыбаева, Арген Калыбек уулу, Ынтымак.